Саламатсызбы, сиздер Силкует телеканалындагы жаңы Talk and Cook программасын көрүп жатасыздар. Менин аты жөнүм Айнур Имангали. Жанымдагы кесиптешим Ламбриан Топузидис. Салам Ламбриан. Салам Айнур, иштериң кандай? Жакшы, программаны баштоого даярсыңбы? Ооба, албетте. Talk and Cook жаңы форматтагы телешоу. Айнур жана мен сиздерди ар кайсы өлкөлөрдүн улуттук даамдары менен тааныштырабыз. Тамак-аш даярдоо убагында биз чет өлкөлүк дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, профессорлор жана медиа адамдары менен баарлашабыз. Биздин коноктордун арасында кесипкөй ашпозчулар дагы бар. Кандай дал келүү? Бүгүн бизде конокто кесипкөй башкы ашпозчу болмокчу. Биздин мейманды студияга чакыруудан мурда бул адамдын ким экендигин табышыңды каалайм. Ламбриан, сенде кандайдыр бир идеялар барбы? Табыш оңой болбойт, мага бир аз маалымат керек. Албетте, биздин конок ашканасын кошулмалар жана татымалдарсыз элестетүү мүмкүн болбогон өлкөнүн өкүлү. Ал улуттук каада-салттарга жана тарыхый мурастарга бай өлкөнүн адамы. Анын өлкөсү, бийлери жана ырлары менен атагы чыккан, кино өндүрүш жакшы өнүккөн, калк жыш жайгашкан керемет жаратылышы бар. Кайсыл өлкө жөнүндө айтып жатканыңды түшүндүм. Бул Индия. Ооба, туура. Бүгүн бизде Астанадагы Индия ресторанынын башкы ашпозчусу Венкатисан Васудеван мырза конокто. Анда мырзалар, келгиле, биздин бүгүнкү шоуну баштайбыз. Биздин алдыбызда азыктар жана татымалдар турат. Үстөлдө бүгүнкүгө колдонула турган казан, мискей жана башка идиштер бар. Венкатисан, биз бүгүн даярдай турган тамактын рецепти менен бөлүшсөңүз. Ооба, албетте. Бизде биринчиси дал сорпо. Бул индустардын таанымал сорпосу. Андан кийин панир пакора бар. Аны биз кошумча тамак катары жейбиз. Буга майга бышкан тоок жана биряни кошулат. Алар дагы биздин эң сүйүктүү Индия даамдары болуп саналат. Баардык ушул тамактарды бышырууга бир нече саат кетет. Андыктан аларды ресторандан даярдап ала келдим. Дагы бир нече Индия нанын ала келдим. Алар сыр, картошка жана сарымсак менен бышырылган. Анан эт кошулмасы жок кадимки нан бар. Мында басмати Индия күрүчү дагы бар. Эми биздин кошумча ысык тамак панир пакораны жасоого киришебиз. Биз түшүнгөн боюнча сиз бүгүнкү иштин жүрүшүн жетектейсиз. Биз болсо кубануу менен сизге жардам берүүгө даярбыз. Панир пакораны даярдоо үчүн биринчи кезекте өсүмдүк майы керек болот. Сизге канча көлөмдөгү май керек? Жарым литр. Май абдан көп эмеспи? Кандай дейсиз? Мен айтып өткөндөй, бул даам негизинен куурулуп даярдалат, ошондуктан ушунча май колдонулат. Сиз куурайын деп жаткан турбайсызбы? Ооба, куурабыз. Бизге бул тамак жөнүндө айтып берсеңиз. Панир пакора бышыруу үчүн бизге майда буурчак, жүгөрү, буудай уну жана тамак-аш содасы зарыл. Сиз буларды аралаштырасызбы? Ооба, 3 түрдүү ундун кошулмасы болот. Тузчу. Даамы курч болсун үчүн индиялык ашкөктөрдү туз жана чили күкүмүн кошобуз. Кандай өлчөмдөгү жыттуу ашкөктөр керек? Бул жөн гана жыттуу ашкөктөр. Өз болжолу менен бир аз чили, ачуу калемпирин жана кориандр салгыла. Жарайт. Бир аз ачуу болот деп ойлоп жатам. Ушундайбы? Ооба, туура. Канча көлөмдөгү ун кошуу керек? Ар бир ундан 100 граммдан алып, жалпы 300 грамм ун пайдаланасыз. Жакшы, жалпы 300 грамм ун кошобуз. Муну билүү өтө маанилүү. 100 грамм майда буурчак унун, 100 грамм буудай жана 100 грамм жүгөрү унун кошобуз. Жакшы, бул түрдүү ундун кошулмасы экен да. Ооба, 3 түрдүү. Андан соң бир аз Индия ашкөктөрүн, калемпир жана туз саласыз. Чили калемпири бар да. Ооба, баары ошол. Биз билгендей, Индия татымалды көп колдонгон өлкө. Ошондуктан сиздер тамакка ар түрдүү жыттуу ашкөктөрдү кошкондон коркпосоңуздар керек.
with the food, with adding all these Жыттуу spices. ашкөктөрдөн коркпойбуз. Yeah. Астанада канча жылдан бери иштеп жатасыз? Astana last 9 years. I 14 came. I since Акыркы 9 жылдан бери 2014 келгем. Ошондон бери ресторанда башкы ашпозчу болуп иштейм. Pinnasare 51. But before you came to Астанага чейин Индияда иштедиңизби? Chennai. Ооба, Индиянын түштүгүндөгү Чинай шаарында иштедим. Бул сиз туулуп өскөн шаарбы? Ооба, Индиянын түштүк жагы. Жакшы. Let's start. Анда ишке киришели. Эң сонун биз сиз жөнүндө көбүрөөк билгибиз келет. Paneer is paneer. Панир сырын ушундай кылып туурайбызбы? Square shape. were there difficulties? Казакстанда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Actually, my senior. Communication. Бул жакта башчым иштейт. Ресторан Нанда Кумар аттуу кишиге таандык. Астанага жумушка мени ошол киши чакырган. Me come. Okay. Сиздер кесиптеш экенсиздер. Yes. Сиз Казакстанга жашаганыма 9 жыл болду дедиңизби? 9 жылдан бир аз ашты. Бул аз эле убакыт эмеспи? Quite a very long period of time, I would say that. So, what do you like the most about Kazakhstan or maybe Казактын улуттук тамактары жөнүндө эмне айта аласыз? Даамдап көрдүңүзбү? Ооба, баардыгын. What do you think about Индустардын тамагы менен окшоштугу же өзгөчөлүгү бар бекен? different from your Actually, experiences? here no spicy. That's why there's Kazakhstan food. Nothing no spicy. Yeah. Бул жердин тамактары жакчу эмес, бир аз эле ачуу болушу мүмкүн. Туура, буга макулмун. Бирок биздин Индия тамактары ачуу болбосо жей албайбыз. Can't eat that. We eat food, Indian food. Let's start. Анда салат жасоого киришели. Nice. Жакшы. I was really surprised when you Биздин студияга келүүгө макул болгонуңузга таң калдым. Өзүңүз менен кошо ашпоз кийимиңизди, ашпоз буюмдарын, керектүү ингредиенттер салынган баштыгыңызды ала келипсиз. Дайыма ушундай кыласызбы? kitchenware, your ingredients, everything. Is it like often usual thing that you Баардык татымал ашкөктөр бар экен. Казакстанда мындай ингредиенттерди табуу оңой эмес. Ошон үчүн атайын индус идишин да ала келдим. yeah. Like bowl also. It's my our. Ашкана жана тамак даярдоо сиздерге ыйык иш сыяктуу. Андыктан өзүңүз менен кошо биздин ашканага эң керектүү идиш аяктарды дагы ала келипсиз. Ооба, ошолор керек үчүн ала That's келдим. why I'm surprised. Мен буга таң калдым. But let us talk a little bit about Indian Элгиле flavors. инди I жыттуу think ашкөктөрү Indian жөнүндө food, сүйлөшөбүз. Indian Менимче food, yes, Индия is ашканасы famous дүйнөгө all over жакшы the таанымал. world. Анткени сиздерде жыттуу ашкөктөрдүн түрү көп. Индия ашканасында канча түрдүү татымалдар, кошулмалар колдонулат? How many flavors, how many spices do you have? It's a lot of. Абдан көп. Lot of them. More than here using that 10. Дүйнөдөгү башка өлкөлөргө караганда 10 эсе көп. No, Astana. And what is the origin of them? When did people of India begin to use it? Эмне үчүн Индияда тамакка жыттуу ашкөктөр мынчалык көп кошулат? Important to Indian food to add the spices. But see now the Алардын пайдалуу касиеттери көп. Мисалы, кармадон ден соолукка абдан пайдалуу. ginger, like turmeric. It's for Имбир our менен salad. куркума дагы жакшы. Салатыбызга көңүл буралы. Макул. Сиз пияз туурайын деп турасызбы? Ооба, жарым шакекче кылып туураш керек. Yeah. So, I'm just No, fine, reminding Julian. the viewers that Ооба, we have биз the чык sauce даярдадык. prepared, right? Then we have our. Is it Бул cheese сырбы. actually? It's like a cheesy Бул product. киши кесипкөй ашпозчу, ал керектүү азыктарды кайдан алышты билет. Now we have onions, Биз пияз менен помидорду туурадык. tomato. How many stars you have? Сиздердин ресторан канча жылдыздуу? Коноктордун пикири боюнча 4 жылдыздуу. Сиздердин ашкана Астанада белгилүү экен да. Ооба. Бул жакшы көрсөткүч. I mean 4 stars. Сиз ал жакта башкы ашпозчу болуп иштейсизби? Ооба, башкы ашпоз. Executive chef. Tell us Сиз what азыр you're doing эмне now. иш кылып жатасыз? Бул салат кучимба деп аталат. Биз бул жака ичке узун тууралган сайвис, бадыраң жана помидор, бир аз пияз коштук. Буга дагы таттуу калемпир кошобуз. Okay. Fine, Julian. Бул эмне үчүн керек? Салат үчүн, кучимба салаты үчүн. Анын аталышы кучимба. Негизги тамакка салат жасап жатабыз. It's a salad. Биз салатка эт кошобузбу? Yeah. Жок, жалаң жашылча. It's a vegetable. That's Pure vegetarian. vegetarian. Pure vegetarian. Бул жашылча салат Some болот. corianders.
Кориандр, кара мурч жана туз менен салаттын даамын келтирели. Индустар көбү вегетариан болушабы. Ооба, таза вегетариандар. It's like Indian. Индустар вегетариан жолун карманат, сиздерден үйрөнүшүбүз керек экен. Ооба, Индия тамактары абдан пайдалуу. Казактардын этти жакшы көрөрүн билесизби? I had also. Ооба, билем. Өзгөчө кышкы мезгилде жакшы желет. Кышкы согум жечүү мезгил деп айтабыз. Season. Yeah. Again, what Азыр is салатка the эмне mixture кошулмаларды in the коштук. salad? Дагы бир сыйра эске салып өтөлү. Помидор, савиз, бадыраң, Cucumber, And capsicum. болгар калемпери, peppers, туз жана and майда, onions. кара мурч. Ооба, дагы бир аз пияз коштук. Салатка бир аздан кара мурч жана туз, кориандр септик. Зайтун майы менен лимон шересин аралаштырдык. Ооба, лимон өзгөчө даам бериш үчүн кошулат. Сиздердин ресторанга негизинен кимдер келет? Бул салат үчүн атайын идиш. О, сиз салатты табактарга салып таштапсыз го. Yes. How cool Жакшы, is that? эң мыкты How көрүнүш. cool is that? Yeah. Мына ушундай аралаштырып алат экенсиз да. Ооба, азыр панирди алалык. Is it like a Бул cheese сырбы. or something? Yeah, leek. Ооба, cottage тууралган cheese. сыр. Cottage cheese. Yes. Аны ушундай иштетейин деп жатасызбы? Like this. Ушундай кылып бардык тарабынан малып алабыз. Бул моцареллабы? Жок, бул атайын сыр. Бул Индиядан келген өзгөчө сыр. Бул биз боорсок бышырганга абдан окшош экен. Ооба, окшош. Like that, yeah. Ооба, рецепттери окшош. Анда сыр барбы? Oh, yeah. But it's cheese inside. right? Сыр ичинде, ал ичинен ээри. Melted like lately. Yes, it's melted When you heat. inside. Өтө жакшы көрүнөт экен. And you, our Биздин viewers, көрүүчүлөр анын you жытын could сезип жатса керек. smell, I guess, now. So I feel that. Yes, and Ооба, менимче абдан даамдуу болуп it чыгат. should be very tasty because of the sauce. And real Indian Like, flavor see, in like it. buffet Yes. will come. Buffet. And we have Бизде five сырдын more. дагы 5 тилими бар. Туура. Yes. We can call Ооба, it- сиз муну we can Индия call them боорсоктор деп Indian айта аласызбы? pastas. Бул тамакты жалпы жамаатка таратсак болчудай. Yes, yeah, sure, Yeah. sure. Okay, that's it. Албетте, ошон үчүн мен көп бышырып жатам. Ар бириңиздер даамдап көрсөңүздөр болот. Мен эфирге көптөн бери даярдандым. And do you know that, Сиз баарын in the ойлонуштуруп Kazakh коюпсуз. traditions, Мисалы, Казакстанда 5 for бармакты example, кол менен we жейт. use Бул our жөнүндө hands билсеңиз with керек. this, for Индияда example, дагы Indian кол менен format. Is it жейби. similar in India? Indian, always you only bispermak. Казактар 5 бармакты кол менен жейт. Биз баардык тамакты кол менен жейбиз. You also Сиздер да кол менен жейсиздерби? Баардыгын бүт тамакты. Bispermak, every food. every Every food. Баардык тамактыбы? Food. Well, Kazakhstan is a very Казакстан vast зор мамлекет. territory of Када all салт republics. өлкөнүн So we аймактарына have, like, жараша калыптанган. different Кээ бир regions where жерлерде people кол менен жесе, prefer башка жакта андай to эмес. use or consume the food with their fingers or hands, but some people don't do that. Yes, they Ооба, алар use кашык, forks аш and айры spoons. колдонот. Кашык, аш айры пайдаланат. It really depends. Ооба, бул Okay, аймактарга so жараша we're болот. done with- Анда биз аяктадык. Дагы бирөө бар. Okay. So what is the Кошумча name тамак of- эмне деп аталат? Paneer Панира pakora. пакора. Paneer pakora. Paneer pakoda. This is paneer pakora. Бул I will- панир пакора. Муну көрүүчүлөргө көрсөтөйүн. Чындап эле казак боорсокторуна абдан окшош экен. Дагы томат, кетчугу жана эт суюк татымалы бар. Панир пакораны ушул татымалга малып жейби? Ооба, жакшы. The Анда next башка step, тамактарга да we now көңүл are буралы. going to make- Dal shorba. how Actually, does dal it call? shorba. Dal shorba. Дал Dal soup. сорпосу. Tell us Бул more сорпого көбүрөөк details. токтолуп Yes, өтсөңүз. yeah, of course. It's you know that. Албетте, буга сары буурчак кошулат. Сары буурчак. Сары буурчакты кайнатып, куркума көкөмүн, сарымсак, майдаланган имбир, зире кошобуз. And garlic and put some jeera, cumin. You know cumin, Cumin. jeera. Зире бул дагы ачуубу. Like spices, like tempering. Ооба, куркума көкөмү сыяктуу сорпого жашыл же сары буурчак колдонсоңор болот. Yeah. Yes, yellow dal. Then So I think Ошондо it's, сорпого it's a төрдүү mixture of аш көп flavors. колдонсо Yes, болобу. flavors in it. Yeah. Сорпону кантип сары кылат? Yellow. yellow is Сары болгону куркуманын көкөмүнө байланыштуу. Okay. turmeric.
Куркума деген сөздү түшүнүү үчүн мага сөздүк керек. Албетте. Yeah. I think that Ушунун all, баары Индия Indian жыттуу flavors, ашкөктөрүбү? Indian spices, right? Yes. Ооба, булар Казакстанда барбы же Индиядан алып келдиңиздерби? Bring it with you. Ооба, аларды Индиядан алып келдим. Анда түшүнүктүү. We won't be able to cook it at homes. Кинза кошобуз. Кинза дээрлик баардык Индия тамактарына кошулат. Yes. Мен башка ингредиенттер жөнүндө айта албайм, бирок Казакстанда кинза сөзсүз табылат. Okay. Now this is a soup. And you Сиз call it бул shorpa. сорпону шорпо деп айтасызбы? The Kazakh Шорпо казак тилинде биз сорпо дейбиз. Тилибизде окшоштук бар экени кызык. similarities even in our Now it's languages. a butter chicken. It's a Майга бышкан тоок, бул татымал инди тамагы. Сорпо даяр болду. Now this Бул is тоокпу, chicken. майга бышкан тоок. Is it, Бул it тика looks like масалага tikka окшош экен. masala a little bit? Ооба, тика масала. Yes, yes. I Мага love тика this. масала жагат. Masala Масала is also суюк like a татымал sauce, дегенди like- билдирет. Yes. Татымал. Мага тикка масала абдан жагат. Бул менин Индия ашканасындагы сүйүктүү тамагым. In Indian kitchen. Бир аз сүт керек. Помидорлорду кайнатып сүт кошуу керек. Ушул add жетет. some milk. That's it. Болдубу? Ооба. Помидор дагы эмнеге кошобуз? What else? Order cashew nut. Биз кешүү жаңгагы менен унду аралаштырып кайнатып алабыз. Grain. Un бул суюк татымал даярдоого керектүү азык. Yes, making sauce. Ооба, суюк татымал үчүн андан соң гриль тоокту суюк татымалга салабыз. Тоок кайнатылган же коорулган түрдө болбойт. Аны атайын гриль аппаратында бышырып алуу керек. So you grill it Грилге өзүнчө бышырып алса да болот. and make it Almost ready sauce. also. And while our Biздин guest and конок my менен co-host, кесиптешим Индия улуттук тамактарын бышырып жатканда, мен Индия жөнүндө кызыктуу маалыматтарды бөлүшөйүн. Биз менен болуңуздар. facts about India, so stay tuned and be with us. India today is Бүгүнкү the күнү most Индия densely дүйнөдөгү калкы populated эң country жыш in the жайгашкан world. өлкө болуп саналат. Өлкөнүн калкы 1,4 миллиард адамдан ашат. Индустар кара мурчту тамакка татымал катары биринчи жолу колдонушкан. The national sport Крикет in Индиядагы эң таанымал The оюн. most popular sport is cricket. India is Индия the birthplace йоганын of мекени. yoga. One of the main Индиянын architectural архитектуралык features эстеликтеринин бири Тадж Махал күмбөзүн 20 миң уста курган жана 30 жыл бою иштешкен. Комплекс саргарып жана жаракалар пайда болушу үчүн атайын ак аралашма менен үзгүлтүксүз тазалап турушат. rocks and yellowing. The complex has to be regularly cleaned with special white clay. People in India Индиянын эли accept 445 түрдүү тилде сүйлөшөт жана өлкөдө 2000ден ашык диалект бар. In India, it is customary Индияда to celebrate үйлөнүү үлпөт зор салнарат менен өткөрүлөт. Коноктордун саны 1,5 миң кишиге чейин жетет. Меймандарга төрлүү дүйүм, тамак ашка толгон дастаркон жайылат. feast for them. Индияда 1 миллиондон ашык адам доллар миллионерлер болуп саналат. Бул эмне деп аталат? Сыр кошулган нан. Cheese naan. Сыр кошулган нан. Нан бул дагы бир тил окшоштугу. Ооба, казак тилинде да нан, бизде да ошондой айтабыз. You add that word, naan. Then Нан менен шорпо. Биз бүгүнкү хинди тилиндеги казак тилине окшош эки Today we сөз learned two үйрөндүк. Indian words that look similarly as Kazakh words. It's so Бул май кошулган нан. Кызык экен. this one butter naan. Бул май кошулган нан. Бул сиздердин ресторандын аш тизмесиндеги тамак аш аталышыбы. Картошка кошулган нан. yeah. Сиз муну өзүңүз бышырдыңызбы? Ооба, бул даамдарды даярдоого узак убакыт талап кылынат. Ошондуктан мен даяр түрүндө алып келдим. Жакшы, өзүңүз бышырдыңызбы деп сураганым. Бул эмне? Бул сарымсак наны. Сарымсак наны. Биряни дагы бар. Бул Индия кошумча тамагы. Biryani. Oh, this is Biryani. Mutton biryani. uh-huh. Actually made from again the India gate restaurant. Бул дагы бышканбы? Sorry. Вегетариандык эмес тамак, This one бышкан. vegetarian. Already done is. Mutton. Fish in it? Ал күрүчтөн даярдалганбы? Ооба, басмати And күрүчүнөн. how much time it's needed to boil it? Күрүч бышырууга канча убакыт керек? No, 15 to 10-15 10 to 15 minute. minutes will be done. Болгону 10-15 мүнөтпү? Кайнак сууда 10-15 мүнөт бышыруу керек болот. Жакшы. So Басмати күрүчүнүн даны узун, байкадыңыздарбы? Very lean. Ооба.
Not It's very Жауышкак sticky. эмес, Yes, ооба it's андай not эмес. sticky. Yes, it's Is our it? rice. Жакшы. And can you say that rice is one of Күрүч the Индияда негизги staples, тамакпы. Анткени күрүч бардык Индия тамактарына кошулат эмеспи. all the foods, right, are Yeah. somehow connected to the rice. Is it true? Yes. Ооба, бул чын. Yes. Отту өчүрүп койсок болот. And So here for we now- Биз go. бүгүн абдан көп тамак бышырдык. Done. Yeah, it's. Баарын бышырып бүттүк. Yeah. You're ready to eat, so. Сен жегенге даярсың го, мен тоюп да калдым. I'm good. Now So we many are smells. all ready. Биз to Индия taste тамактарынан it. ооз тийгибиз келет, белгилей кетсек. Бул тамактарды башкы ашпоз өзү даярдады. Бул биз үчүн зор сыймык. Анда сизди кийинки студияга чакырабыз. Ал жака барып дасторкон үстүндө бүгүнкү бышырган тамактардан ооз тийип көрүп, Индия казак тамактары жөнүндө сүйлөшсөк болот. Food about Kazakh food and other stuff. Now we have our all. Ошентип дасторконго даяр тамак коюлду. Даамын көрөлүк. Now Yeah. let us try this. Okay. Кайсыл тамактан баштоону билбей турам. Төрдөө тамак бар экен. Ооба, тандоо көп. Yes. Okay. Is it mint chutney? Панир With, пакорду accompaniment жегенге for суюк this татымал коюп soda. берейин. And it's Бул like кетчуп a сыяктуу. ketchup. Кетчуп жана эт даамдуу суюк татымал. Ак майга бышкан тоок дайым нан менен желет. Нанды кошуп жеш керек. Буга жумуртка кошулабы? Жок, бул накта вегетариан кошумча тамагы. Мага жакты. Сага чиламбриан. Lambrian? Мага дагы жакты. It's spicy. And the Ачуу sauce is экен, also татымал дагы spicy. ачуу. Ah, Ооба, this бул was ачуу. spicy. Тилекке каршы мен эч бирин жей албай жатам. Айнур, силердин топто канча индиялык студент окучу эле? There's a couple of them. Yeah. And they Экөө introduced алар me мени Индия ашканасы менен тааныштырган. Мага ашкана дароо жаккан. immediately. Well, we studied by Биз Айнур экөөбүз болашак программасы боюнча окуганбыз. Ал Шотландиянын Глазго шаарында окуду, мен Нью-Йоркто окудум. Okay. We did our masters. But what I want to Биз say эки өлкөдө магистр даражасын окуп бүттүк. Айтайын дегеним, менин тобумда да индиялык студенттер бар болчу. Бир жолу алардан Митхун Чакрабортини билесиздерби деп сурагам. Ал белгилүү актер. Ал илгертен белгилүү. Студенттер эмне жөнүндө айтып жатасыз деп жооп беришти. Сиз ким экенин билесизби? what are you talking about? But I don't know if you know him. Do you know? Yeah, of course. Ооба, албетте, ал улуу инсан, жакшы. Super. Yes. Now it's Азыр more 70 than жаштан 90 ашып years. калды. He's a- Oh, Ооба, yeah. ал карыды. He's really old now. But he was a Ал адам дагы эле барбы? Ооба. Сиздин үй бүлөңүз барбы? Ооба, алар да Казакстандабы. Мен мында үй бүлөм Индияда. Балдарыңыз барбы? Ооба, кызым бар. Индиянын демографиялык саясатына байланыштуу биздин бир гана балабыз бар. It's enough. One is enough for a- Ал сизди сагынып жатса керек. Ооба, албетте. Yearly once we'll go to India. And she Анан сизди 9 жыл көргөн жокпу? Жок, мен Индияга быйыл барайын деп жатам. 2 айга барып келсемби деп турам. 1 month or 2 months. Oh, thanks Yearly God. once. Кудайга шүгүр, жакынкы айларга же жылдарга кандай пландарыңыз бар? Months or years. Келечегиңизди Казакстан менен байланыштырасызбы? Yes, actually, Working in Kazakhstan. Азыркы учурда бизде 2 ресторан бар. Бир жылдан кийин 3-чү ресторанды ачуу пландалып жатат. disco Here in here our they are city. opening the coming soon. After 1 year it will be open. You're Сиз developing. өз бизнесиңизди өнүктүрүп жатыпсыз. Куттуктайм. Куттуктайм. Рахмат. Азыр алар 2, эми 3 болот. Will be Сиздин ресторан жөнүндө айтып берсеңиз, эмне өзгөчөлүгү бар? especially is like paneer pakoda. This is called special. Ресторан өзүнүн панир пакора кошумча тамагы менен таанымал. Ресторанда биздин улуттук карри балык тамагы берилет. Конокторго биз чапати күрүч токочун да сунуштайбыз. We make it the rice with the chapati. Yeah, accompaniment is rice and chapati. Rice and Yeah, chapati. Then a dessert in gulab jamun. Ресторандын аш тизмесинде гулаб жамул десерти да бар. Бул тамакты даярдоо үчүн сүт күкүмүн кайнатып, аны кооруп, кант сиробун кошуу керек. Deep fried, then we'll put the sugar syrup. And
Yeah, you can try it. ооз тийип көрүңүздөр. Not Бул таттуу тамак турбайбы? Ооба. not a syrup like this. Like this. Кандай дейсиз? Астанада Индия ашканасы белгилүүбү? Yes, of course. Ооба. Yes, of Yeah. course. More than our Биздин restaurant. көпчүлүк коноктор индустар эмес, казактар. Yes, Kazakh I'm is talking the- about yes. it. Yeah, so Our customers are always Kazakh people. and we also have something. Биздин программанын атынан сизге чакан белегибиз бар. Муну ооз тийип көрүңүз жана казак улуттук десерти жөнүндө пикириңизди бөлүшүңүз. Майсок тааруудан жасалган улуттук десерт, курамында каймак менен аралаштырылган бал бар. Okay. It's like a grain also, and it's also added some extras like honey and other sweet, honey, and it's sour milk. yes, and it's served with a sour cream. So That's cream? taste Ah, it, yes, cream. and it goes well. Байкап with көрүңүз, tea кофе or же чай менен эң сонун болот. Азыр ооз тийсем болобу? Ооба, байкап көрүңүз. Алган таасириңизди бөлүшүңүз. your impressions. It's not only, Бул жөн гана green, каймак эмес, which is the- таттуу даамы бар экен. Yes. Ооба. Yeah, it's also sweet. That's why I'm asking. Ооба, абдан даамдуу. Туура, бул даамдуу. The sour cream is also sweet. and Каймак it's, дагы because of таттуу даам honey берет. and Ага other бал жана sugar, кант it's кошулган. Улуттук mixed даамдын together. This рецеби pure муундан Kazakh муунга өтүп келген. and it's been spread out from generations to generations. Tell us about your Азыр бизге өзүңүздүн ресторандын иш тартиби жөнүндө айтып берсеңиз. Ресторанга келгенде адатта эмне иш кыласыз? your restaurants. Ah, What sometimes. is your Крикет ойнойсузбу? Yes. Ооба, мен cricket, крикет ойнойм жана кете окуйм. Жумасына бир жолу жабык жайда крикет ойнойм. Holiday. Weekly one. Көчөдө ойной албайм. Быйыл бул спорт түрү боюнча дүйнө чемпиондугу өтөт. Бүгүн 14:00 Австралия менен Индиянын ортосунда финалдык матч болот. Now it's a World Cup. Сиз аны final көрөсүзбү? day. Ооба, сиз кете окуйм деп айттыңыз. Ашпозчулук Yeah, India китептерин. Today match final is a final today. yes? 2 o'clock will start. Okay, so you will watch this match Yeah, for yeah, of course. sure. Кесиптик китептерди. Бул өзгөчө адабият кайсыл тилде, кандай китептер? Хинди жана тамил тилдеринде окуйм. So what books in what language you Hindi and Tamil both. Ошол тилдердеби? Yes. those languages? So how will Сиздин тилде аш болсун кандай айтылат? tea in your language? No, actually the bon appetit. Негизи хинди тилинде аш болсун деген атайын сөз жок. Бул сөздү биринчи жолу Казакстанга келгенде үйрөндүм. Англис, казак, француз тилдеринде айтылат, бирок хинди тилинде колдонбойбуз. Yes, But Hindi nothing like this nothing. Yeah. What do you Бул have? сөздү эмнеге алмаштырабыз? Аш болсун. That's it. Биздин тилде бул лаласангре. Nalla sapa. Бул англисче тамагыңыз таттуу болсун болот окшойт. Yeah, that's it. Ооба, It's not эч nothing, окшоштук it's жок. common, nothing like. Yeah. Interesting. So we can say that all the food which Ушинтип биз бүгүн татып көргөн бардык тамактар абдан даамдуу болду. Ламбриан да буга макул. Ушунун баарын бизге даярдап бергениңизге рахмат. Биздин улуттук даам сизге жакты деп ойлойм. And I also hope that you liked our national. I'll take Мага the жакты, parcel also. чынбы? Like- Yes. Ооба, абдан жакшы экен. Ооба, биринчи жолу. Муну салам дуба катары ала кетсем болобу? Yeah, I will take parcel also. You can Sarqıt, take it for we call yourself. it. Биз аны казак тилинде саркыт дейбиз. Ламбриан биздин өзгөчө белегибизди алып Speaking келели. about Sarkit, we want to present a special gift. We have a bag with a brand new. Бизде ушундай Толкенде Кук программабыздын аты жазылган баштык бар. Ага биз казак улуттук шириндиктерин салып койдук. Sweet. Jen. Okay. That is a Kazakh food. If you see, 3 types of jens here. Ичинде ак жана кара шоколад менен 3 түрдүү жент бар. And there's 2 of it, with chocolate. With chocolate. White and black. Yeah. Thank you. Sure. That's for you. Рахмат, бул Enjoy. сиз үчүн Thank you. чоң Thank you рахмат. so much. We wish you all the Сизге ресторандык бизнести өнүктүрүүдө зор ийгиликтерди каалайбыз. Индия ашканасы казактар арасында белгилүү болууга татыктуу. Сиздин демилгелер дайыма ишке ашсын. Чоң рахмат. in Kazakhstan in Astana, and we wish you all the best in all your endeavors in the future. Thank you.
Thank you for participating in our Биздин программага катышып бергениңизге чоң рахмат. And Рахмат. today Бүгүн we биздин have студияда our Индия chef ресторанынын башкы Venkatesan ашпозчусу Vasudeva. Венкатисан Васудеван конокто болду. Сиздин атыңызды туура айттым деп үмүттөнөм. Ооба. Коногубуз биз үчүн ушул эң сонун тамактарды даярдады. Бул Talk and Cook телешоусу болду. Менин өнөктөшүм Ламбриан экөөбүз алып барган биздин программаны Silkway телеканалынан көрүңүздөр. Бизден алыс кетпеңиздер. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.